оңолуу иман сабагы, оңолуу сабагы. Канткенде мен оңолом, канткенде оңолууга бири-бирибизге жардам беребиз, канткенде элибиз оңолот, жаштарыбыз оңолот, соодагерлерибиз оңолот, жетекчилерибиз оңолот, бийликтегилер оңолот, аял кыздарыбыз оңолот. Бул ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң акылдуу инсанга Алла Таала эң толук оңолуу жолун берип жиберген. Бул сабактардын баары бекер эмес. Бул илимдин мажлиси. Бул Алланы эстеп, Аллага шүгүр кылып, ахиретке даярдана турган мажлис. Алла эмне деп бизден каалап атат? Эмнени Алла Таалам каалап атат? Мени жараткан Алла Таала Кур'анда эмне деди? Ошону мен аткарышым керек. Эмне нерсе мага зыяндуу, аны ташташым керек. Шүгүр кылайлы өзгөчө мына суук кыш мезгилинде бул сооптун сезону деп коет. Ар бир нерсенин өзүнүн сезону болот. Мөмө жемиштин сезону болот. Бизде Швея көбүнчө августта алардын сезону болот. А бирок сооптун сезону кышында. Эмне себептен? Орозо тута турган болсо күндүзү күн кыска. Түнкү ибадаттарга өтө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Тахажжуд окуйм дегенге, дуа кылып, зикир кылып, Алла менен түндөсү бардык адамдар уктап атканда сүйлөшөм дегенге өтө улуу, алхамдулилла, ибадатка мүмкүнчүлүктөр бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга тахажжуд фарыз болчу. Фарыз эле. Таштабайт эле. Мединага көчүп барганда, мединалыктар бардыгы чыдамсыздык менен күтүп алганда, ушунчалык курсанчылык, ушунчалык майрам кылып, Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху бул жөөттөрдөн болчу, еврейлерден. Өтө чоң алым, Тауратты кыйын билген киши болчу. Акылдуу киши болчу аябай. Жүрөгүндө инсап бар экен, адилеттүүлүк бар экен. Айтат, адамдардын баары эле шашылып эле жүгүрүп баратышат. Кайда баратат булар? Пайгамбар келиптир, пайгамбар келиптир. Меккеден келиптир, Мединага келиптир. Мен деле барайынчы деп эле кошулуп барып ошолордун арасында. Көрөйүнчү ким деген экен деп. Мындай узактан карадым дейт жүзүнчү. Жана аныктадым дейт аябай. Бизде момундун парасаты деп коет. Иттaqu farasаtal mu'min fa innahu yara binuril ilm binurилла. Момундун парасатынан сактанып тур, этият бол. Анткени бул имандын нуру менен көрөт. Алланын нуру менен көрөт дейт. Кандай болбосун? Кээ бир адамдар айтып коет, мына жүзүн карачы, мынанын көзү жаман мына. Мына этиятта мынадан бул жакшылык күтүп болбойт деди. Аркаңан бычак сая турганга окшойт, мына кара. Бул адамдык түрү суук, көрүп эле айтып коет, бунун түрү суук экен депчи. Кандай болбосун? Абдулла ибн Салам радыйаллаху анху пайгамбарыбызды бир көрөйүн деп, жүзүнө жүз салып, көз салып, карап турдум дейт. Карап турдум да, кандай адам экен депчи. Аныктапчы, эксперт кылып туруптур да. Ушундай чечимге келдим, бул жалган жүзгө окшобойт дедим. Бул жалган жүз окшобойт. Жалган сүйлөбөйт. Бунун жүзү айтып турат. Жалганчы эместигин жүзү айтып турат дейт. Албетте, пайгамбарлардын имамы болсо, пайгамбарлардын пайгамбары болсо, конечно. Анан пайгамбарыбыз биринчи элге кайрылганда эң алгач кулагыма кирген сөз ушу болду дейт. Пайгамбарыбыз Мединага келип, адамдар топтолуп калган. Я айюханнас, эй адамдар, афшус салам, саламды таркаткыла, жайылткыла, салам берүүнү. Ассаламу алейкум ва рахматулла, сөз таркаткыла. Афшус салам, ва ат'иму таам, тамак жедиргиле адамдарга. Кол ачыктык кылып, берешендүүлүк кылып, тамак жедиргиле дейт. Василул архам, туганчылык мамилени бекем туткула, бекем кармагыла.
кадырлабаса дагы, билбесе дагы, сени барктабаса дагы, сага келбесе дагы, сага саламдашпаса дагы, кээде бир туугандар ушундай болуп калат. Бөлөлөр бар, ата менен, эне менен, тайкелер жана башкалар менен. Пайгамбарыбыз айтат: "Василул архам", тууганчылык мамилени бекем кармагыла. Түшүнгөнгө дагы, түшүнбөгөнгө дагы. Достошконго дагы, душмандашканга да тууганчылык мамилени бекем кармагыла. Вассаллу биллейли ваннасу ниям. Адамдар уктап жатканда түндөсү намаз окугула деди да. Тадхулул жанната биссалам, бейишке саламатчылык, амандыкта кирип кетесиңер деди. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай баалуулуктарды айтты. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, демек бул биздин мажлисибиз, сабагыбыз оңолуу жолуна түшкөн. Ким иманымды, ишенимимди оңдойм десе, ибадатымды оңдойм десе, пейилимди, мүнөзүмдү, ниетимди оңдойм десе, жашоо тиричилигимди алды берди, мүнөзүмдү оңдойм десе, ошолорго сабак бул. Оңолом деген эркек аялдарга ошолорго сабак. Алла менен мамилемди оңдойм, Куран менен мамилемди оңдойм, Пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам менен мамилемди оңдойм дегендерге, ахиретимди оңдойм дегендерге ошолор үчүн сабак. Андыктан кышкы мезгил, азыркы айткандай, сооптун сезону, илимдин дагы сезону, ибадаттын дагы сезону, дааваттын дагы сезону. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир сахабасы, Аллаху акбар, даи эле, мутааллим, муаллим эле, закир, музакки эле. Мындайча айтканда, ар бири сахабалардын эркеги аялы акыйкатка, Аллага, бейишке, ахиретке чакыруучу болчу. Ар бири илим алуучу, илим үйрөтүүчү болчу. Ар бири ибадаткөй, ички дүйнөсүн тазалоочу болчу. Демек, даават, илим, зикр бул биздин туугандар негизги максатыбыз ушул. Ар бир мусулман жакшылыкка чакыруучу болсун, ар бир мусулман илимдүү болсун, ар бир мусулмандын ички дүйнөсү таза болсун. Ушу максатка жетиш үчүн биздин мээнетибиз. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды карап түздөнөйлү, пайгамбарыбызга окшошойлу, артынан ээрчейли, күн сайын пайгамбарыбызга канчалык жакындасак, канчалык окшошсок, ошого биз аракет кылайлы. Ошого жараша Аллахтын тарабынан бизге жардамдын эшиги, берекенин эшиги, хидаяттын эшиги, сооптун эшиги, даражанын эшиктери ачылат туугандар. Алланын колдоо эшиктери ачылат. Казынасында чексиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мамиле кылганда ар бир адам менен душманга кандай, акылы жокторго кандай, мусулмандарга кандай, илимдүүлөргө кандай, илимсиздерге кандай, аксакалдарга кандай, жаш балдарга кандай, бардыгы менен өзүнө жараша мамиле кылат эле. Бирок мамилесинин негизги багыты жумшактык, туура түшүндүрүү, жакшылык каалоо, анын туура эмесине чыдамкайлык менен туура кабыл алуу дайракчы. Муамалатуху саллаллаху алейхи ва саллям ва хусну сиясатихи ва мадаратуху линнас аля мухталифи табакатихим та'лифан лахум. Мына биздин тема. Туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мамилеси чырайлуу, анын саясаты, адамдар менен болгон сүйлөшүүлөрү, ар кандай тармактагы адамдар менен алардын жүрөктөрүн тартуу максатында акыйкатка аларды мейил кылуу, жумшактык менен сөздө дагы, абалда дагы. Риваят кылынат Абу Хурайра радыйаллаху анхудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аннаху кал: "Расул акл ба'дал иман билlah ат-таваддуд илан нас." Ат-таваддуд илан нас. Аллага иман келтиргенден кийин эле акылдын башаты
адамдарга сүйүү арноо, мухаббат тартуулоо, адамдарга жакшылык берейли. Колубуздан ушу 1 сом бере албасак дагы, нан бере албасак дагы, тамак бере албасак дагы, кийим-кече бере албасак дагы, биз аларга сүйүү бере алайлы. Мухаббат берейли адамдарга. Адамдарга мухаббат тартуулайлы. Жүрөктөн алгандай деген, жүрөктөн жакшылыкты каалайлы. Жүрөктөн жакшы көрөйлү деген маани. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Аллага иман келтиргенден кийин эле акылдын башаты, акыл каерден башталат? Адамдарга жакшылык каалоо, адамдарга сүйүү арноо. Пайгамбарыбыз ва кана юдари суфаха, акылсыздар менен, акмактар менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт эле. Акмак. Акылы ким? Алар менен да эмне үчүн? Лиякуффа ан гаилатихим ва шаррихим. Алардын жамандыгынан сактаныш үчүн, токтотуш үчүн, жана алардын ушул оройлугунан токтотуш үчүн, жана аларды Нестамилухум ва яджлибу кулубахум нахва садат ва рашад, тууралыкка, оңолууга алардын жүрөктөрүн мейил кылып тартуу максатында. Бунун акылы жок, кереги жок бул. Бул тигиндей копол, орой, жаман деп жок, андай кылбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондойлорго дагы буларды акыйкатка мен бурайынчы, оңолуу жолуна бурайынчы деп пайгамбарыбыз мээнет кылат эле. Айша радыйаллаху анха энебизден айтат: "Анна раджулан истазана аля наби саллаллаху алейхи ва саллам." Bir kişi пайгамбарыбыздан уруксат сурап келди дейт. Фаламма рааху кал, пайгамбарыбыз ким экен деп көргөндө анан айтыптыр да: "Би'са ахул ашира ва би'са ибнул ашира." Бул уруунун бир эң жаман адамы го депчи пайгамбарыбыз. Ол ичинде эле акмак адам экен, жаман адам экен. Ошол уруксат экен dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип уруксат сураган эди. Фаламма жаласа, отурганда таталлаqa набий саллаллаху алейхи ва саллам фи вajhihi ва анбасата илей. Пайгамбарыбыз ага маанайын жарык кылып учураштат. Болбосо жаман адам, бузуку адам. Ошого дагы эмне кылып атат? Жылмайып учурашып атат. Ошого копой мамиле кылып кетирип жүргөн жок. Баягындай да аны акыйкатка, оңолуу жолго тартуу максатында ага жылмаюуну сунуштап атат. Ага сүйүүнү тартуулап атат. Эмне үчүн? Ушуну тартыш үчүн. Bir rivayette келет: "Фаламма дахала алана лахул калам." Качан ал кирип келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага жумшак сөз менен айтты. Ага чейин айтты эле, бул адам жаман адам эле. Бир жумшак сөз менен башталды. Фаламма инталака ражул, качан ал киши кеткенде, калат Айша энебиз айтыптыр: "Я Расулаллах, сиз баягы кишини көргөндө паланча мындай деген сөздү айттыңыз го. Бирок качан жаныңызга келгенде башкача мамиле кылдыңыз го. Жумшак мамиле, жылмайып мамиле кылдыңыз, мындай кылдыңыз" енді. Айша энебизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Я Айша, мата ахиттини фахаша." Качан сен мени ушундай бир абийирсиз деп көрдүңбү мени? Абийирсиз иш кылганымды көрдүңбү? Же ушундай келишим, же ушундай мамиле кылганымды көрдүңбү? Жок, айтты: "Инна шарран нас манзилатан индаллах яуман кияма ман таракахун нас иттиқаа шаррихи." Аллаху акбар. Эртеги кыямат күнү адамдардын эң жаманы, инна шарран нас, Аллахын алдында эң жаман адам, даражасы эң төмөн адам, эң жаман адам ким болот экен? Ман таракахун нас иттиқаа шаррихи, адамдар аны таштап койгон, жамандыгынан сактаныш үчүн. Жамандыгынан сактаныш үчүн. Сөзү жаман, иши жаман. Койчу, ушу менен эме мамиле кылбай эле коеюнчу. Пейли жаман, алдайт, чагымчылык кылат, ичи таар, жала жабат. Кой айнанан, бул мен жөн эле өзүм жол менен жашайынчы деп. Демек, адамдар анын жамандыгынан сактаныш үчүн аны таштап кое турган болсо, туман билип кой, эрте кыямат күнү
Allah'ın aldığında en жаман adam şu ekan. Bir rivayatta ittiqa fahşihi. Al uyatsız anın günösünün kesepeti daha mağa tiybesin dep saqtanish üçün taştap koygan deydi. Li ajli ittiqa qubhin qawlihi ve fi'lihi. Anın sözü, işi ушундай жаман, ошодон сактаныш үчүн таштаган. Кандай болбосун баягы киши айтылат эле ахмак, фасидул акыл, акылы бузулган киши болчу, ахмак адам эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал менен орой сүйлөшкөн жок. Ал менен ошо ахмакка теңелип, ахмактык сөз менен жооп берген жок. Фахиш жаман сөз менен жооп берген жок. Ага сөздү жумшартты. Bel alana lehul qawl. Lem yuqabilhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi galdatin ve fuhşin ve seleke ma'hu maslakal madarat. Aga qanday qıldı? Aga jumşak mamile menen ушундай маселе кылды. Муна бизге үйрөтүп атат да. Бул жашообузда бүгүнкү күнү бизге аябай керек болуп калды. Бүгүнкү күнү соцтармак, нервтер жука, ушак жала күнү ушундай басып калган, ушундай коркунуч ыйманды алдырып берип, ажырап кала турган учурда жашап атабыз. Ыйманды сактоо, жакшылыкка чакыруу бүгүнкү күндө колуна чок кармагандай. Ошон үчүн туугандар, этияттанышыбыз керек өзгөчө ушул учурларда, биз ыйманыбызды сактайлы, пайгамбарыбыз кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылганга аракет кылайлы. Анткени пайгамбарыбыз бизге ушул нерсени алып келип аманат катары таштап кеткен. Жөн өзі эле кылып кетип калды, болуп бүттү эмес да. Ал үлгү да. Анын осуяты, насааты, жолдомолору, таалими, эң акылдуу инсандын таалимдери. Бул жерде аалымдарыбыз айтат, ушул хадис негизги хадис болуп эсептелинет. Жана бул ва фаррaqu байнал мударатил матлуба ва байна мудаханатул мадмума. Неден? Mudarat деп коет тугандар, ал не десе, базли дуния ли салахи амри дуния авиддин. Дүниенин сарптоо. Дүниеде неңиз бар сиздин? Акчаңыз бар, сарптадыңыз. Неңиз бар? Тилиңиз бар. Неңиз бар? Күчүңүз бар. Эмнеңиз бар? Акылыңыз бар. Неңиз бар? Тажрыйбаңыз бар. Эмне кыска эмнеңиз дүниеде болсо, ушуну дүниени оңдош үчүн, дүниени оңдош үчүн жана динди оңдош үчүн таштаганды мударат деп коет. Сарптаганды. Так, же болсо салаху дуния ва дин маан экөөнү тең оңдогонду. Макулбу? О мин заликал базл, ал ошол мударат деген сөз эмне экен? Кантип биз динибизди оңдойбуз? Канткенде биз дүниебизди да оңдойбуз? Жашоо тиричилигибизди да оңдойбуз. Азыр эле жашайбыз да. Кээ бир адам азыр эле жашайт. Бирок машаккатта, кыйынчылыкта, күнөөдө жашайт. Кээ бир адам аз эле жашайт, бирок рахатта жашайт. Ынтымакта жашайт, сыйда жашайт, урматта жашайт. Макулбу, таквалыкта жашайт. Бул кандай айырма бар да. Бирөө убактысын мечитте өткөрүп атат. Бирөө убактысын кумарда өткөрүп атат. Аракканада өткөрүп. Экөөнүн айырмасы чоң таксыр. Бирөө убактысын бирөөнү ушактаган менен убара. Бирөөнү жамандаган менен убара. Бирөөнүн аркасынан түшүп алып айыбын издеген менен убара. Бирөөгө жала жапкан менен убара. Ошо менен бирөө Аллахны эстеп, башкалардан тилин тартып, сүйлөсө башкага жакшы сөз сүйлөп, адалдан таап, адалдан менен жашайын деген экөө тең болуш мүмкүн эмес. Жер менен асмандай айырмасы бар булар. Ошол мударат деп коет экен. Булар дүниені сарптоодо отпойбуз, ошо сарптоодо эмне десе линул калам. Алам адамдарга бере турган нерсебиз, биз туугандар жумшак сөздү берейли. Жумшак сөздү тартуулайлы. Ва таркул иглад фил каул ва риф бил жахил фит таалим. Жана сөздү оройлукту таштайлы. Копол, оор сөздү сүйлөгөн, күрөз сөздү сүйлөгөн, адам жүрөгүн ренжите турган, оорута турган сөздү таштоо дейт. Мына. Жахилдерге таалим берүүдө жумшак мамиле кылуу. Ал эч нерсени билбейт да. Намазды деле билбейт, иманды деле билбейт,
Siz maşallah iman da bilesiz, namaz da bilesiz, Kur'an da bilesiz, hak da bilesiz, hakikat ne, жалған не, дүние не, ахирет не, siz düşünөсүз. Эми тигиге эгерде надан жахил болсо, ага таалимде жумшак болуу дейт. Ва рифq bil fasik fi nahyi an fi'lihi. Бузуку адамды бузукулугунан токтотууда жумшагыраак бол. Катуу токтотсоң, сага күчү жетпесе макул деп коет, бирок уланта берет. Күчө түшү мүмкүн да, азайтпайт ал. Эгерде күчү сен менен тең болсо, сага кайыш айтат. Сенин күчтүү болсо токмок жейсиң да. Эгерде сен орой токтото турган болсоң, катуу токтото турган болсоң, бузуку адамдын бузукулугунан токтоткондо жумшактык менен, сунуш менен, түшүндүрүү менен, боорукерлик менен, ага күйүп, ага райымдуулук менен, аны какпай, жана акылдуулук менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акылдуулук менен, суроо жооп менен түшүндүрүп кайтырып коет эле да. Ayşe Neviz'den marfu hadis var. İnna Allah amarani bi mudaratin nas kama amarani bi iqamatil faraid. Allah Taala buyruk berdi bana deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Qanday farzları turguzganга buyruk bergende ele, azırkınday adamlardı oңдоого, dünyasındagı, dinindagı oңдоого kodum şunday buyruk bergen. İbn Adi'den rivayet var, Tabarani'de gelet. Mudaratun nas sadaka. Adamlarga oşunda jumşak söz söylep, аларды жакшылыкка чакып, жамантан кайтарган, мындайча айтканда камкорлук кылган. Мейлиби? Бул садака деп айтты. Бул садака деп айтты. Эми мудахана деген сөз бар. Мудахана деген сөз не десе, фахия базлу дин ли салахи дуния. Бул коркунучтуу нерсе, бул жаман нерсе. Кандай? Динди сарптап атасыз дүние үчүн. Динди курбанчылык кылып атасыз дүние үчүн. Ушу дүние үчүн динди сата турган болсо, дүние үчүн динди курбан кыла турган болсо, бул мудахана, бул өтө жаман нерсе. Алла Таала пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан-ы Каримде "Вадду лау tudhinu fayudhinun" алар ушуну каалашат эле. Мудаханатты каалашат эле ал. Кош көңүлдүк, дүнүйөгө зыян болсо чыйпыйы чыгып кетет. Динге зыян болсо эч нерсе болбойт. Динге кичине жакшылык болуп калса сүйүнбөйт. Дүнүйөгө жакшылык болсо той кылат. Жок, мындай болбойт. Амр ибн Ас радıyallahu anhu айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юqbilu biwajhihi ala sharril qawm." Пайгамбарыбыз ошо кайсы бир элдин эң жаманына дагы ушул жакшы жүзү, нурлуу жүзү менен жүздөнөт эле. Yata'allafuhum bidalik, ушу менен алардын көңүлүн көтөрөт эле. Аларды өзүнө тартат эле дейт. Тирмизи шарифте келет. Ошондуктан туугандар 6 дереже бар. Оңолуунун жалгыз нускасы бар. Dünya ahirettin толук бактылуусуна жетүүнө жалгыз эле жол бар. Эки дүнүйөдөгү ийгиликтин жалгыз гана кепилдиги бар. Ал кайсы? Ар бир мусулман сөзсүз билсин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге алып келген кудайлык эрежелер, жолдомолор, тыюулар, буйруктар, чечимдер, насааттар, таалимдер ошону бекем карманууда гана. Башка анын жолу жок. Биздин бардык акылыбызды топтосок пайгамбарыбыздын акылына жетпейт. Бунун бардык данышмандар, акылдуулардын талабы, жүрөгүндөгү эң сөзү, арманы, арзуусу ушулар. Эгерде кимде бир Алла Таалам акылмандык берсе, данышмандык берсе, анын өзү кичине нормальный адамчы. Ал билет кайсы жакшы иш, кайсы жаман иш, ошонун туу чокусунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген таалимдерди. Ойчулдардын, акылдуулардын негизги максаты албетте
биздеги шариятта жоопкер кылып койгон, мукаллаф кылган бул негизги нерсе акыл. Эгерде адамда акыл жок болсо, ал арам адалга жооп бербейт кыямат күнү. Бирөө айтып калат, буларды бирөө кылабы кылбайбы? Бизге кызыктырбайт кылабы кылбайбы? Биз бу жерде мен кабырымды оңдойм, ахиретимди оңдойм. Алланын алдында жүзүм жарык болсун. Адал менен арамды ажыратып билип жашайын. Дүйнөдө бактылуу болоюн, бейишке киремин деген адамдарга биздин сөзүбүз. Нар жактан аткарабы, аткарбайбы, ал экинчи суроо. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аманатын айтып, угуп, түшүнүп, аткарууга аракет кылган адамдар, ошолор үчүн биздин мына сунуштарыбыз. Буну жакшы туура түшүнүшүбүз керек. Ким өзүнө ырайымдуулук кылса, өзүнүн келечегин ойлосо, келечек деген калган жашоосу менен чектелбейт, түбөлүктүү жашоо менен бүтөт. Ахиреттеги. Ошол келечек. Ушуну ойлой турган болсо, анда ага мынаке жол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жана шариятын Меккедеги мушриктер, сөлөкөткө сыйынган, бутка сыйынгандар, бул акылы кетип калды дейт эле. Мажнун дейт эле. Сыйкырланып калганбы дейт эле. Куран сыйкыр, бул сыйкырчы деп Алла субханаху ва таала Куран-ы Каримде ачык айкын кагып койду. Арабтар, силердин тилиңер өтө чечен, өтө кыйын тилде сүйлөйсүңөр. Алар акындары өтө күчтүү болчу. Өзгөчө пайгамбарыбыздын доорундагы акындар. Эгерде ушундай болсо, Куранда 114 сүрө бар. Бир сүрөнү алып келгилечи, эгерде бул пайгамбардын сөзү болсо. Бул пайгамбар токуган эмес, оюнан чыгарган эмес, бирөөдөн үйрөнгөн эмес. Бул калыс Алла Тааланын сөзү. Шек күмөнсүз. Эгерде силер шектенсеңер, фаату бисуратим. Анда бир сүрө алып келгиле кыйын болсоңор. Ин кунтум садикин. Эгерде чынчыл болсоңор алып келгилечи анда. Алып келе албайт. Ажиз. Адам мүмкүн эмес. Бардык адамзат биригип, Курандын бир сүрөсүндөй сүрө түзүшү мүмкүн эмес. Кандай болгон чакта дагы субханалла, динибиз тазалыкка чакырат тугандар, таза жашайлы. Баалуулукка чакырат. Ошо баалуулуктарды аткарып бааланайлы Алланын алдында. Баркталайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир топ сахабалары Меккеде ыйман келтирип, бирок ошол жерде аябай кыйынчылык көрсөтө бергенден пайгамбарыбыз аларга, ыйманыңарды сакташ үчүн Меккеден көчкөнгө уруксат берди. Каяка? Эфиопия. Кызыл деңиздин о бети. Мекке бул жакта, наркы бетинде Эфиопия. Хабаша деп коет. Ошол Эфиопиянын бадышасы христиан динди карманган, Инжилдин аалымы, Инжилге амал кылган, Иса пайгамбардын алып келген динин негиз кылып кармаган киши болчу. Аны Наджаши деп коет эле. Бисмилlah. Наджаши ал-Бадыша. Меккеден кыйналып барышты. Бир топ сахабалар көчүп барышты. Көчүп барганда ал сахабалардын аттуу баштуу жетекчиси Джафар ибн Аби Талиб пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын абасынын баласы болчу. Анын аркасынан да кууп барышты булар. Меккедеги мушриктерчи. Мына биздин мекенди таштап, булар ушундай бир пайгамбардын аркасынан эрчип болгондо дагы тиги бадышага белекпекчилердин бардыгын алып барып, буларды бизге кайтарып бериңиз. Биздин элибиздин чыккынчылары, бузукулары депчи. Ал бадышада экен акылдуу экен. Бирок пайгамбарыбыз айтты, субханалла, Алла Таала вахий аркылуу билдирген, ошол бадыша адилеттүү, барсаңар, мына ошол силерге жайпана берет. Мындайча айтканда убежище. Азыркыда политический убежище болот, ар жака качып барып. Англия аргын келе берди го. Ошондой кылып кандай болбосун алар берет деди эле, ошол жака барышты.
Анан кийин бергенден кийин ыйманды сакташ үчүн барган. Аркасынан түшүп алды, токтогулчу мында сүйлөшүп эки жак тең угайлы көрөйлү деп. Анан ошол жерде суроолоруна жооп берип, не болду эле, кандай болду эле деп котормочу менен, алардын тили башка болчу, булардын тили араб болчу. Джафар ибн Аби Талиб радыйаллаху анху ушул жерде акыйкат сөзүн айтты. Инна кунна кауман ахла жахилиятин на'будул аснам. Урматтуу падыша, биз ушундай коом элек. Биз ушундай надан жахилият доорунда, саватсыз караңгылык доорунда жашаган коом элек. Бутпарас сөлөкөттөргө сыйынат элек. Ва на'кулул майта, өлүктөрдү жейт элек. Биз өлүктөрдү жейт элек. Ва нa'тил фавахиш, абирсиз иштердин бардыгын кылат элек. Ва нaqta'al arham, туганчылык мамилени үзөт элек. Ва нуси'ул жавар, кошуналарга жаман мамиле кылат элек. Ва я'кулул qawi fina daif, күчтүү биздеги күчтүүлөр алсыздарды жейт эле. Азыркы күндөгүдөй да. Кимдин акчасы көп болсо, кимдин күчү көп болсо, кимдин бийлиги күчтүү болсо, алсыздарды жейт эле. Дүйнөдө эмне болуп атат бүткүл дүйнөдө? Карасаңыз азыр. Алсыздарды жейт эле дейт. Так. Хатта ябасаллаху илейна расулан минна. Ушундай абалда жашап атканыбызда, караңгылыкта жараткан Алла бизге пайгамбар жиберди, өзүбүздүн арабыздан деди. Өзүбүздүн арабыздан эле. Ошо пайгамбар чыккан. Ал бир башка жактан келе калган жок. Биз тааныган ата теги маалым, өзү төрөлгөндөн тартып, ошо чоңойгонго чейин бардыгы көз алдыбызда ошону пайгамбар кылып Алла Таала жиберди деди. Нa'рифуху насабаху. Биз аны билебиз, ата теги. Анын чынчылдыгын билебиз, аманаткөйлүгүн билебиз, тазалыгын билебиз. Ал бизди жалгыз Алла Таалага чакырды. Аллага чакырды, биз аны таухид, Алла Таалага жалгыз аны сыйынууга, ибадат кылууга, жана биздин ата бабаларыбыз ибадат кылып келген нерсени таштоого чакырды. Алладан башка ошо таштарды коюп алган элек, ошолорго ибадат кылгандан кайтарды. Таш, буттар, ва амарна бисидқил хадис. Ал келип бизди чын сүйлөгүлө деп буйрук берди. Чын сүйлөгүлө деп. Чынчылдыкты бекем кармагыла. Куткарат, жалган жок кылат деп. Чынчылдыкты бекем карма. Өзү өмүрүндө алдаган эмес. Ошон үчүн бизге дагы чын сүйлөгөнгө буйурду. Ва адаул аманати, аманатты бергенге, аманатты аткарганга буйурду деди. Ва силатур рахим, туганчылык мамилени бекем тутууга буйурду. Ва хаккул жавар, кошунанын акысын берүүгө буйурду. Ва лкаф анил махарим ва дема, мынал арам нерселерден, кан төгүүлөрдөн токтотууга чакырды. Ва нахана анил фавахиш ва шахадати зур ва акли малил ятим. Бизди ал пайгамбар уятсыз иштерди кылуудан тосту. Жалган күбөлүккө өткөндөн тосту. Жетимдин малын жегенден тосту. Буларды аткарбагыла, буларды кылбагыла депчи. Ушу сөздөрдү, дагы бир топ сөздөрдү Нажаши өздөрү суроо берген эле. Ал ким эле? Токтоп турчу деп Беркиден дагы сурады да. Бул ата тегинде бир бадыша болгонбу? Жок, бадыша болгон эмес. Анда бул пайгамбармын деп бадышачылыкты каалабай эле турат. Каалабай эле турат. Кандай эле тияк бактардын бардыгын. Нажаши бул сөздөрдүн бардыгын угуп туруп анан айтты. Мархабан бикум ва биман жи'тум мин инди. Кош келипсиңер деди. Мен силерге кош келипсиңер дейм. Жана кимдин алдынан келдиңер, ага дагы курсанчылык, коштук болсун деди. Пайгамбарыбызга айтты. Ашхаду аннаху расулуллах, мен күбөлүк беремин. Ал чыныгы пайгамбар экен деди. Ва аннаху аллади наджиду фил инжил. Аны биз Инжилде окуганбыз деди. Инжилде да ушундай жазылган акыр заман пайгамбары. Ушундай болот деп анын сыпаттары айтылган.
анын кыла турган, чакыра турган иштери айтылган, анын ата теги чынчылдыгы, амараткөйлүгү айтылган, кай жерде туулуп, кай жерге көчүп келип, кай жерде отурукташып, бардыгы айтылган да. Ушунун баардыгын айтып атат бул, бадыш айтып атат, инсаптуу экен да. Ва аннаху расул аллади башшара бихи Иса ибн Марьям. Бул пайгамбар, Иса ибн Марьям, Иса пайгамбар аны куш кабарын бизге Инжилде айткан. Ушундай пайгамбар келет менен кийин депчи. Аны айткан дейт. Валлахи деди, Аллага ант дейт. Бадышанын сөзү. Лаула ма ана фи минал мулк. Аллага касам, эгерде мен мынал минал малик, мен мынал бадыша болбогонумда, бул жерде эми мамлекеттин башчысы болуп отурбаймынбы? Мен бадыша болбогонумда, ла атайту хада наби, мен сөзсүз ушул пайгамбарга бармакмын, хатта акуна аналлади ахмилуна алей, мен эки бут кийимин көтөрүп алмакмын дейт. Ошо кызмат кылып эки бут кийимин көтөрүп жүрмөкмүн дейт. İmam Ahmad'ın rivayetinde, Tabarani'nin rivayetinde la ataytuhu hatta uqabbilana aleyh dep kelet. Sallallahu aleyhi ve sellem men sözsüz barat elem dagı paygambarыбыздын iki put kiyimin öböt elem degen. Putun emes, put kiyimin. Badışa aytıp atat. Bu çınıgı paygambar depçi. Subhanallah, keyin o paygambarыбызга кабары келгенде дүниеден өттү депчи. O bir kança жылдан keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aябай кайгырып келгиле деп гайыптан жаназа окуган тиякта өткөн. Ал эми бул Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Мадинада туруп жаназасын окуган. Бир тууганыңар депчи. Кандай болбосун? Аксам ибн Сайфи булар болсо бир жамаат жиберет Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemге Muhammed деген пайгамбар чыгыптыр деп кабар укканда, алар келишет дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтышат. Биз Аксам ибн Сайфидин адамдарыбыз, элчилерибиз. Ва хуа ясалук, ал сизден сурап атат. Ман анта, сиз кимсиз? Ва ма анта, сиз вообще эмнесиз? Ва бима жита, эмнен алып келдиңиз? Ушу 3 суроого жооп берип коюңузчу депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Амма ман ана, эми жооп бере турган болсом, мен киммин? Fa ana Muhammed ibn Abdullah, men Abdullah'nın balası Muhammed'min dedi. Ve amma ma ana, emi ayta turgan bolsok, men emnemin? Fa ana Abdullah ve Rasulu, men Allah'ın kulumun birinci. Jana anın elçisimin. Ji'tukum bi qawlillahi ta'ala, Allah Ta'ala'nın sözünü alıp geldim sizlerge dedi. Kanday söz alıp keliptir? İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah Taala buyruk beret. Buyruk beret adilettүүлүккө, жакшылык кылууга, жакындарга жардам берүүгө, жана тыюу санат абийирсиз иштерден, күнөө иштерден тыйылган, тоң моюндук аша чабуудан. Яидукум, Алла Таала силерге насаат айтат. Лааллакум, мүмкүн силер тадаккарун, насаат кабыл алып каларсыңар, эсиңерге келерсиңер деген максатта Алла Таала 3 нерсеге буйрук берип атат, 3 нерседен тыюу кылып атат. Ушуну алып келдим силерге деди. İslam dindegi insaf деп коет, адилеттүүлүк. Insaf, ihsan, isar deydi. 3 termin var. Birincisi adilеттүүлүк. İslam dininin başatı ele адамгерчиликтин башы кайерден башталат? Адилеттүүлүктөн башталат экен. Андан төмөнү адилетсиздик, зулумдук бар го, буну айванчылык деп айтылат экен. Биздин динибизде ал айванчылык деп айтылат. Адилеттүүлүктөн ислам дини башталат. А бүтө элек ал. Бу ислам дининин башаты, силердин максатыңар болсо, биздики башы. Биз нар жагына жетейли, аз көрөйлү. Буну инсаф деп коет буну. İhsan деген кандай? İhsan бул адилеттүүлүктөн bir ступенька жогорку.
sıfat. Bir жогорку деңгел адилеттүүлүктөн. Адилеттүүлүк кандай болду? Мен сизге бердим, сиз мага бердиңиз. Бул адилеттүүлүк болду. Макулбу? Эми ихсан кандай? Сиз мага берген жоксуз, мен сизге бердим. Бул бир даража бийик турат бул. Сиз мени чакырдыңыз, мен сизди жага чакырып койдум. Бул адилеттүүлүк. Макулбу? Салам бердиңиз, салам берип койдуңуз. Адилеттүүлүк, жакшылык кылдым. Жакшылык кылып койдуңуз мага. Бул адилеттүүлүк туган. Бул адилеттүүлүк. Бирок мен буга жакшылык кылдым, бул мага кылган жок. Бул не? Адилеттүүлүктөн жогору, бул ихсан. Бул ихсан. Исар кандай? Исар, Аллаху акбар. Бул ихсандан кийин дагы бир ступеньге жогору да. Сахабалар ошол жерге жеткен да. Адилеттүүлүктү бүтүп, ихсанды бүтүп, наркы этажга чыкты, алар кайсы? Исарга чыкты да. Исар деген мындай. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Өздөрү ачка болуп башканын курсагын тойгозгон дейт. Ихсан мындай болот. Өзүм курсагым ток. Анан бунун курсагын тойгозсоңуз ихсан. Өзүңүз ачка болуп, ошого муктаж болуп туруп, өзүңүзгө иштетпей башкага берсеңиз, бул исар. Bunday адам дүйнөдө бар эле. Тарыхта сахабалардай адам келген эмес дүйнөгө. Пайгамбарлардан кийинки эле адамзаттын эң улуулары сахабалар. Аларды Кур'анда Алла Таала өзү мактаган. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Өзү муктаж болуп туруп да, ачка болуп туруп да, макулбу? Башканын кажетин бүтүргөн, башканы жогору алдыга көтөргөн мына сахабалар болгон. Бул көптөгөн окуялар бар. Бир конок келип калат, бисмилла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам конок келип калганда айтат эле: "Ким алып кетет?" деп. Бияктан бирөө турат: "Буну мен алып кетем үйгө." Бол, сен алып кете. Да коноктор келет: "Буну ким алып кетет?" Азыркындай эмес да, гостиницаларды издемей. Жок, мечитке келет эле, алып кетет эле. Се пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Коноктун акысы 3 күн" деген. Конок келдиби? 3 күн караганга биз милдеттүү экенбиз. 3 күндөн кийин эшикти ачып коюп, ана жолуң деп койгонго акыбыз бар. 3 күнгө чейин антип айта албайбыз. 3 күн мусулмандардын ыйманынын талабы, дин талабы, биздин маданият бул. Аны алып келип чөнтөгүн шыпырмай биздин маданият эмес. Учурда кыйналып келип калган болсо, так деп көрдү да, нар жак бер жактан, конкретно шабашка түштү деп, канча өзү 1000 сомдон эле гостиницага киргизип аткан. 2000 сом. Жок азыр каяктан. Сезон болуп атпайбы? Жок, бул ислам маданият эмес бул. Ислам маданиятын караңыз. Мына кафе, сафе, гостиница, пастиница мындай болгон эмес. Кандай болгон? Барды үйүнө алып кетип коет эле. Тияк алып кетип коет эле. Мейли, башка жакка өтпөйлү. 3 күн милдетпи? 3 күндөн кийин дагы кетпей туруп калса, андан кийин сиздин мойнуңузда милдет эмес да. Каласаңыз мейли, дагы эле тойгозуп, дагы эле карап койсоңуз боло берет. Бирок укугуңуз бар, эшикти ачып туруп, жолду көрсөтүп койгонго. Жол биякта депчи. Мейли, кайсы сөздөн кетип аттым менен мен башка жакка өтүп кеттим сиздер менен. Аллахумма салли ва саллим. Инсаф, ихсан, исар. Унутпайбыз иншалла. Биз аларды андай кыла албасак деле угуп кое береличи хотя бы. Ушуларды кылган адамдар болгон экен депчи. Хотя бы ошол адамдар, ушундай адамдар, биздин алдыдагы адамдар, биринчи саптагы адамдар, үлгү, ааламдагы инсандардын берметтери ушундай болгон экен деп хотя бы угуп кое берели. Анан кимге Алла Таалам товфик берсе, кичине кылып койсо, Аллаху акбар даража. Аллаху акбар даража. Анан тиги сахабаны айтып атпаймынбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгендери, кээ бирлер келет эле 5 кишини алып кетет, 10 киши. Эң көп Абу Бакыр алып кетчү да. Абу Бакыр Сыдык. Бир сахаба үйүндө бала чакасына жеткенде тамагы бар экен. Конокко ким алып кетет? Мен алып кетем. Үйүнө бар да. Үйүндө айтты аялына, кеше тамак барбы конокко? Аз эле бар. Биз жесек, бала чакабыз менен жесек, конокко жетпейт. Конок жесе, биздин бала чакабызга жетпейт. Анда мындай кылайлы. Ал убакта эми чырак коюлчу да. Мына конокко тамак койгондон кийин сен чыракты оңдомуш болуп өчүрүп коесуң.
дагы биз жебей турабыз, конок курсагын тойгозуп алсын дейт. Өздөрү ачка уктаган, коноктун курсагын тойгозуп уктаткан да. Мынандай сахабалар болгон туугандар. Эми караңыз, өзү кажет өзүндө деле бар, муктаж деле бар. Ошентсе дагы экинчи адамдын кажетин алдыга коюп аткан. Аллаху акбар. Мен дайыма мисал келтирем да. Бул нан меники. Менин курсагым ач. Бунун да курсагы ач. Бул нан меники. Өзүм жесем болот, болду. Мен акым. Бирок сахабалар болса кандай? Менин курсагым ач, бул нан меники. Бунун да курсагы ач. Буну буга берип атат да. Өзү ач болуп турупчу. Эми сиздерге суроо берейинчи. Өзү ток болсо ошо сахаба. Бул нан ошонуку болсо береби, бербейби? Ушуну айтып атам, сурайын. Ач болуп бере алган. Курсак ач ушу жегенге карап туруп, бирок бунун ушу курсагы тойса экен, ушунун кажети бүтсө экен, ушу рахаттанса экен деп ушуга берип аткан, бул не деген кеп? Согуш майданындагы окуя. Бир сахаба, мен өзүм тайкемди издеп барып калдым дейт. Тиякпайгам согушта билесиздер да. Бирөө жаракат, бирөө өлүп атат, бирөө кыйкырып атат, бирөө демин чыгарып атат, ушундай болуп атат. Мен тайкемди издеп барып калдым дейт. Мүмкүн өлө элек болсо суу берип калайын депчи. Алып барып эми күнүбүз ысык, акыркы өлүм төшөгү. Тайкесин таптыр. Таап тайке менен сууну берейин десе, эми ичейин десе, нар жакта бирөөнөн үн чыгыптыр. Ой, кыйналган го, суу барбы депчи. Тайкеси айтыптыр, токто, мен абалым түзүгүрөөк. Сен ошого барчы сууга. Тезирээк ал өтүп кетпесин. Бара кой. Деп ага барса, берейин десе, нар жактан дагы бир үн чыгыптыр. Азыркындай эле. Ал айтыптыр, жөтө, мен деле жакшы элем. Балам, тигиге бар. Ага бара кой, тез бара кой деп. Ага барса, дагы бирөөнөн үн чыгыптыр, төртүнчүсүнөн. Азыркындай, ыйылдап кыйкырып, акыркы өлүм төшөгү. Ал үчүнчүсү дагы айтыптыр, балам мен жакшым. Анага бар, төртү ошого бар. Ага барса, ал өтүп кеттир. Тайкесине келсе, тайкеси өтүп кеттир. Наркысына барса, анысы өтүп кеттир. Наркысына барса, бунусы өтүп кеттир. Ай, тууган, адамдын көзү чачырап атканда, ошол учурда дагы экинчи адамды ойлогон сахабалар эле болгон. Ал учурда адам өзүн ойлойт. Андай учурда. Азыр андай учурга жете эле биз өзүбүздү ойлоп атабыз го. Ал учурдагы совсем ал. Атаңды да ойлобойсуң, апаңды да ойлобойсуң, аялыңды да ойлобойсуң, бала чакаңды ойлобойсуң. Булар ол ата энеси бала чакасы эмес. Бул иман. Бул не экен? Мына имандын даамын тарткандар ушулар эле. Ушулар үлгү эле. Ошо мен башында айтып атпаймынбы? Буларды эми карап, окшошконго аркасынан ээрчигенге эми билбейм го, бирок хотя бы угуп кое берели депчи. Ушундайлар бар экен деп. Кандай болбосун туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, мына мен силерге алып келдим. Адилеттүүлүктү Алла Таала буйрат, адилеттүүлүккө. Так, андан кийин кайсыга? Ихсанга буйрат. Анан туугандарга жардам берүү, аларга берүү, зекетиңизди. Туугандар муктажбы? Ошого чыгарып бериңиз, зекет фарыз таксыр. Бербесеңиз күнөөкөр болосуз. Өтө чоң күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн зекетиңизди чыгарып, кайсы тууганыңыз карызга баткан болсо, муктаж болсо, ошого бериңиз. Ошого бериңиз тууган. Өзү тууганга зекеттен башка дагы мүмкүн болсо садака, белек, бекчени берип туруш керек. Так, андан соң. Факала раддит алейна хадал каул. Мына аятты алар айтышты. Да кайталаңызчы бизге деди. Bunday уккан эмес да. Пайгамбар айтып атат, мен силерге алып келдим Аллахнын сөзүн. Инналлах я'муру бил адли вал ихсан ва ита'i зил курба ва янханил фахшаи вал мункар вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун деген. Кайталаңызчы деди. Кайталап окуп берди. Окуп берди. Ошондо ана булар айтты. Аллаху акбар деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насабын сурады. Насабын сураганда сураса, пайгамбарыбыз ата теги улуу, шарапаттуу ата тектен закия насаб васатан фи мудар ай шарифан дейт. Ана
ورما إلينا بكلمات قد سمعناها فلما سمعهن أقسم. Бұлар ошо барған елчилер угуп, кайра келгенден кийин аксамга угузганда анан айтты. Охо, бул кереметти кулк мүнөзгө чакырган адам экен. Жаман нерселерден тыйган адам экен. Силер ушул иште башында болгула, бул иштин куйругу болбогула деди. Демек ушу диндин башында тургула. Факуну фи хадал амр руусан ва ла такуну фихи аднабан. Анын куйруктары болбогула деди. Кандай болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген ар бир нерсесин ойлосоңуз акыл кабыл ала турган. Ачык айкын бул адамга сөзсүз пайдасы тие турган нерсе алып келген да. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ушундай илим берди. Илимди кең берди аябай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүнүгү да өтө терең эле, илими да өтө кең эле. Алла субханаху ва таала пайдалуу улум илимдерди бардыгын пайгамбарыбыздын жүрөгүнө топтоп койгон. Кандай жактан илими болбосун, ошол илимдин эң пайдалуусу, эң толугу, эң жогорку даражасы Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндө болчу. Кур'анда айтат: "Ва анзалаллаху алейкал китаба вал хикмата ва алламака ма лам такун та'лам ва кана фадлуллахи алейка азима." Алла Таала сага китепти жана хикматты түшүрдү, жана сага үйрөттү сен билбеген нерсенин баарын. Ва кана фадлуллахи алейка азима, сага Аллахнын айкөлдүүлүгү улуу болду дейт. Алла Таала сага китепти түшүрдү, Кур'ан. Хикматтан бул жерде мааниси эмне? Кур'андын сырлары. Кур'андын сырлары. Кур'анды түшүрдү жана Кур'андын сырларын түшүрдү пайгамбарыбызга. Аллаху акбар. Же болбосо Кур'анды түшүрдү жана Кур'андын тафсирин түшүрдү. Кээ бир алымдар айтат, Кур'анды түшүрдү жана хадисти түшүрдү. Хикмат же болбосо данышмандыктын өзүн түшүрдү. Кандай болгон чакта дагы мынакей ушундай деп айтып атат, жана сен билбеген нерсени ма деп коет. Араб грамматикасында ва алламака ма лам такун та'лам, ма бардык улумду камтып алат да. Бардык илимди камтып алат. Ошону сен билбеген бардык илим бар эле го. Дүйнөдө канча нерсе сен билбейсиң да? Мен буну билбейм, дүйнөдө билбеген көп да. Ошонун бардыгын сага берди деп кой да мына. Элестетип көрүңүз. Дүйнөдө мисалы бир эле илимди мен билбейм да. Мен билбегеним көп да. Түшүндүрө алдымбы? Караңыз, мисалы мен 10 илимди билем, 1000 илимди билбейм. Мен өзүм алайын. Сиз деле бир 15ти билесиз, калганын билбейсиз да. Бирөө 20, бирөө 100тү билет, калганын билбейт. Илим өтө көп. Ал эми пайгамбарыбыз айтып атат, канча билинбегени бар го дүйнө боюнча. Ошонун баардыгын сага билдирип берип койдум дейт да. Эмне эчтеке калбаптыр да. Аллаху акбар. Мынакей فهو صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله تعالى. Allah'ın mahluklarının barından en bilimli Muhammed Resulullah. En жақын tanıgan Muhammed Resulullah. Bardığı da peygamberler Allah'ın tanıgan. Bırak en жақындан tanıgan, en güçlü tanıgan, en mıhtı tanıgan Allah'ını a'rafahum billahi ta'ala. Sahihayında gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İn atqakum ve a'lamakum billahi ana." Aytkan, sizlerden en Kudaydan korkucu, jana en bilүүчү Allah Taala'nın menmin degan. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet, başka rivayatta gelir. Ana a'rafukum billah. Men sizlerge arasında Allah Taala'nı en жақсы tanıcımın. Kanday olmasın, Allah subhanahu wa ta'ala şunday ilimlerdi berip koydu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. Al aytat. Bu rivayeti Al-Hafiz Abu Bakr ibn Ais rivayet keltiret. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan kal, "Lemma vuliden nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan törülgöndeçi. Kale fi udunihi ridvanu khazinil cennet." Beyiştin oşol yerde sakçısı var da, atı Rizvan. Oşol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kulağına aytıptı. Ne deyip?
Abşir ya Muhammad. Kuşkavarlı olgun. Ey Muhammad. Emne menen? Fema baqiya li nebiyyin ilmun illa vaqat utita. Qaysi paygambarga Allah subhanahu wa ta'ala ilim berip, ilimi kalgan bolsa dagı berilbey, oşonun bardığı sana berildi dedi da. Qarаңыз. Oşonda törölgöndө kulağına aytkan eken. Abşir ya Muhammad, kuşkavarlı ol. Fema baqiya li nebiyyin ilm vaqad utita. Qaysi nerse paygambarga oşo ilimden kalgan, paygambarlarga ilimden kalgan nerse, bardı paygambarlar Allah Taala ilim berdi, oşonun bardığın sana berdi deydi. Mına sizge. 124.000 paygambarga kança Allah Taala ilim kaltırgan bolsa, oşonun bardığın ne kıldı? Muhammed Aleyhisselam'a berdi deydi mına. Fa anta aksaruhum ilman ve aşja'uhum kalban. Sen alardın, paygambarlardın barынан eң ilimdüsü sensin, jana жүрögü eң batırı sensin deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilimi eң көп eken, жүрögü kандай eken? Eң batır eken. Sahihayında gelet, Bukhari Müslim'deki Anas radıyallahu anhudan rivayet var. Adamlar sa'alu Nebiy Allah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den adamlar soru berip atıştı da. Peygamberimiz cevap berip attı. Hatta ahvavuhu bil mesele, yani aksaru aleyhi as'ile, Peygamberimizden soru öteli köp berip da. Anam Peygamberimiz haraca zata yevm, oşo günü çıktı dağı, fasa'idal minbarga çıkıp faqal, saluni, la tes'aluni an şeyin illa bayyantuhu lakum. Emneni soray turgan bersaňar men sizlerge açık aýkyn aýtyp beren dedi. Liboy soray bergile dedi da. Anam bular toktop ele köp sorap koydu da. Anam bir rivayette gelet, uşul jerde turamın bu, men jogap beremин. İlla akhbartukum bihi ma dumtu fi maqami hada, uşul jerde kaçanka çen tursam men sizlerge kabarym bere berem dep. Qoom bunu uqqandan keyin unçukpay kaldı dağı, çoçulap kalıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çotomda neme bolup kalışayt depçi. Anas radıyallahu anh aytat, oң jaka karadım, sol jaka karadım, faja'altu altafitu yaminan ve şimalan, karasam ele, fa kullu rajul, her bir kişi özünün giyimine başını çümkönüp alıp ile attı deydi. Andan keyin oşo bir kişi gelip kalıptır. Alda gelip anan, ağa ataң tudası da degen sözler aytilat ekende, faqala alaytı, ya Nabi Allah ma nabi, men atam kim dedi. Peygamberimiz aytdı, abuka Huzafa, sen atan Huzafa. Bir aytdı, men atam kim, sen atan palança. Uşu suronu da berebe. Men atam kim, başka jakşynakay bir suro ber. Men atam kim, men apam kim. Peygamberimiz oşon üçün sallallahu aleyhi ve sellem kiçine açulangan uşunday oldu. Ay, sizler suro bergenlerde, oylonup suro bergide. Jakşı suro ilimdin jarımı. Bu jakşı nerse. Bирок atayı sınap suragandar boldu da. Men atam kim, men atam atın bileyim ekençe bilbeyim eken dep. Mesela sizde surasaňız, sizler men surasam, men kayaktan bileyim sizin atыңızды. Men sizin atыңızды bile bilbeyim mi? Turabı? Men uşu atayına uşunça suraga жооп берип atasana aytыңызчы. Men awamdын atı kim? Men awamdын kudasынын balasынын atı kim? Men kayaktan bileyim nese ondalar. Kişine suronu bergende dagı özünün jayı menen, ya, ana özünü керектүү нерсени, бирок мындай сынаш үчүн, макулбу? Бирөөнү уят кылыш үчүн суроо берилбеш керек. Андайга кыямат күнү оттун жүгөнү салынат. Билбегенде сураганда бул өтө жакшы. Мен билбейт элем, билип алайын деп. Бирок билип туруп, атайы сынап, же болбосо башка немелер менен сынаган, бул болбой калат. Уят кылыш максатта башка неме кылгандачы. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı karışıp sıraya vergenden aytay. Ne dedi? Umar radıyallahu anh görüp aytdı. Radıyna billahi rabban ve bil islami dinu bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aizan billahi min su'il fitan. Ya Resulallah bizi geçiriniz. Biz razıyız. Depçi. Aytdı. Allah Teala'ga Rob ekenine, İslam'ın din, Muhammed aleyhisselam peygamber ekenine razıyız. Allah'tan panat edeyiz ya Allah. Allah Teala bizi fitneden jamandığına saklasın dep.
Кандай болбосун? Субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Лам арака al-yawm qat fil khayr wa shar inni suwirat li al-jannatu wan-nar fara'aytuhuma duna hada al-hayt." Allahu akbar. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бүгүнкү күндөгүдөй жакшылык менен жамандыкты мен көргөн эмес элем. Мага бейишта, дозокто көрсөтүлүп алып келди" дейт. Пайгамбарыбыз Мединада бейиш тозокто Алла субханаху ва таала көз алдына алып келип койду го. Мына дуалдын жанында. Дуалдан дагы бери дейт. Көрсөтүп койду го. Эми караңыз, урматтуу мусулман бир туугандар дейт. Ушунчалык илимге ээ болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ушул мага жетет деп токтоп калбай Алладан сурады: "Робби зидни илма." Я Алла, мен илимимди дагы көбөйтүп бергин деди. Кара. Ушунчалык илимге ээ, ушунчалык илимге ээ, дагы илимимди көбөйтүп бер депчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху ва лам я'муруллаху та'ала расулаху ан яс'алаху зияда мин шей илля зияда фил илм. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ашыкча көбүрөөк илимден башка нерсени сураганга буйрган эмес да. Мен көбүрөөк жейин, көбүрөөк жашайын, көбүрөөк жыргайын, жок, көбүрөөк илим бер деп, илимге гана көбүрөөк сураганга буйрган экен да, башкасына эмес. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасында түндөсү, күндүзү ушундай кылып, түндөсү турганда дуа кылат эле: "Ла илаха илля анта, субханака Аллахумма ва бихамдик, астагфирука Аллахумма ли замби ва ас'алука рахматак, Аллахумма зидни илма, Аллахумма зидни илма, ва ла тузиг qalbi ba'd id hadaytani ва habli min ladunka rahma, innaka antal wahhab" деп Сахи Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндүзү кечинде өзгөчө тахажжудта турганда ушу дуаны кылат эле: "Ла илаха илля анта, сенден башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Субханака Аллахумма ва бихамдик, я Алла, сени мен арулаймын, сага мактоо айтуу менен биргеликте сени мен бардык айыптан таза экениңди баян кыламын. Алла Таала бардык кемчиликтен, бардык жетишсиздиктен, бардык айыптардан таза зат. Астагфирука Аллахумма ли замби, я Алла, мен күнөөмө кечирим сураймын. Ва ас'алука рахматак, сени мээримдүүлүгүңдү сураймын. Аллахумма зидни илма, я Алла, мен илимимди көбөйт" дейт. Не дейт? Илимимди дагы көбөйт. Аллаху акбар. Жана ва ла тузиг qalbi ba'd id hadaytani, мага хидаят бергенден кийин жүрөгүмдү кыйшытпагын. Туура жолго салгандан кийин, я Алла, оң жака сол жака кылып кыйшытпагын, я Алла. Ва habli min ladunka rahma, өз алдыңдан мага мээримдүүлүк тартуулагын. Иннака антал ваххаб, өзүң сен тартуулоочусуң, суратпастан туруп. Ал-Ваххаб деп коет Алла Тааланын сыфаты, суратпастан туруп бергенде. Бул Алла Таала. Саат карап кой. Тирмизи риваятында Ибн Маджада келет, Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дуа кылды, туугандар: "Аллахумма анфa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar." Ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Sen emнени мага үйрөтсөң, ошо аркылуу мага пайда бер. Мага берген илимиң аркылуу мага пайда бер. Дүнүйөдө дагы, ахиретте да пайдасы тие турган илимди, я Алла. Ма 'allamtani, мага үйрөткөн илимиңден мага эмне бер? Пайда бер. Кээ бир илим бар да, сыйкыр илими, бул арам илим. Сыйкыр илимин да алып келген Харут, Марут деген периштелер мына немедеги Бабылда, Бакара сүрөсүндө келет. Ошолорго алып келгенде, субханалла, айтышкан: бул фитна, бул сыноо. Эмне үчүн сыйкыр илими бар? Арам, Алла Таала бул илимди жаратпай эле койсо болбойбу деп. Сыноо үчүн да. Анда сыналбай калбайбы? Бирок жаратат, мына сыйкыр, буга тийбегиле. Мына туура илим, ушуга киргиле. Я. Мына чорный магия деген бар.
бұл арам, бұға тибегіле, бұның арқасында тозоқ бар. Мен сілерді сынаш үшін ұшындай қылып атам. Мұна ақ илім бар, бұға қара. Я, мұна ал арақты жаратып қойдым. Чочқоны жаратып қойдым. Я, мұна жерде ақ су бар. Жақшынақай замзам бар. Я, жақшынақай мұна қой, тө бар, ат бар. Я, мұнандай қылғыла. Сыну үшін, болса сыну болмай қалмай банда. Жақшылықты, жамандықты Алла Тағалам жаратты сыну үшін. Сыналсын. Ошон үшін ақыл берді. Анда ақыл бербей қойғанда, анда мейлі анда. Ақыл берді. Ошо екеуін ажырата тұрған ақыл берді. Так. Қайыр келдік. Уаллимни ма янфауни, я Алла, маңа пайда бере тұрған илім бер. Бірінші, емнені үйреттің, ошодан пайда бер. Екінші, емне егерде, я Алла, маңа үйрете тұрған болсаң, маңа пайда бере тұрған иле үйрет. Маңа пайда бербей тұрған илімді үйретпе деген бір мағына шығар. Пайда бере тұрған илімді маңа үйрет. Жана илимимди көбейт дейді. Илимимди көбейт. Валхамдулиллахи аля кулли хал. Бардық авалда Аллаға мақтау болсын. Бардық авалда Аллаға не болсын? Алхамдулиллахи би ниъматихи татимму салихат. Пайғамбарымыз жақсы авалда ушундай деп айтады. Алхамдулиллахи би ниъматихи татимму салихат дейді. Егер кішкене оор авал келіп қалса, қиын, құрсақ ачқа, же болса кішкене мындай ғыжалатшылық. Анда алхамдулиллахи аля кулли хал дейді. Екеуінде тең алхамдулилlah, бирок жақсы авалда, құрсағы тоқ учурунда, мақұл бу? Жақсы көңілі ачық авалда, анда алхамдулиллахи би ниъматихи татимму салихат. Бардық мақтау Аллаға болсын. Алланың нематы менен жақшылықтары, жақшы амалдар толықтанады. Так. Егерде азырқында кішіне нафске жақпаған, қиыншылық, сұнулар келе тұрған болса, жамандық жағынан, анда алхамдулиллахи аля кулли хал дейтілі. Бардық авалда Аллаға мақтау болсын. Мен. Ва ауду биллахи мин хали ахлин нар. Мен Алладан пана тілеймін. Дозоқ елінің авалынан. Емнеден пана тілеймін? Дозоқ елінің авалынан пана тілеймін. 8 минут қалды. Азанға ол? Сұралар бар өген. Мейл бір хадисті оқуған неме алайын. Сахи Муслимде келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна Робби амарани ан уаллимакум ма жахилтум мимма алламани фи йауми хада." Алла Таала маңа бұйрық берді. Сіздер білбеген нәрсеңерді мына үйретуіме бұйрық берді. Сіздерге үйретуіме ошу күні. Allah subhanahu wa ta'ala ففي كل يوم gün sayın Allah Taala peygamberimize ulum, maariflerdi berip turат эле да. Gün sayın. Peygamberimiz gün sayın algan ilimdi sahabalarga berip turат эле. Үйрөтүп турат эле. Демек, кайсы нерсеге алар муктаж болсо, кайсы нерсе көтөрө алса, кайсы нерсеге даяр болсо Алла Таалан айтып турат эле. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың илимин угуп алыңыздар. Ва инна ахадан мин халқиллахи таала ла ястати ан юхита би абваби улуми расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам ва ла би анваиха бал ва ла ажнасиха. Аллаху акбар. Bir dağadan Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың илими тияқта турсун, дарвазасына дагы жакындабай. Бардык адамзаттын бири тире турган болсо, ушунчалык илимди аны курчап албайт эч качан. Жөн түрлөрүн курчап албайт. Эмне үчүн айтылып атат? Имандуулар иманы бекен болуп, бекапарлар эсине келип, надандар бир нерсе болсо да кичине билип алсын деп келип атат. Жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга таптакыр башка акыйкаттарды ачкан. Адамдын акылы жетпеген акыйкаттарды ачкан. Мисалы караңыз, асманга жетүү мүмкүнбү? Кармасаңыз болобу? Жок. Бирок түштө жетесиз го кээде. Түштө асманда учуп жүргөндөр барбы жокпу? Бар. Түштө мен айдын үстүндө отурган экенмин деп атат бирөө. Өңүндө барып отуруп көрсүнчү азыр. Алла Таала акылдан сырткаркы илимдерди берген пайгамбарыбызга. Сезим органынан сырткаркы илимдерди берген пайгамбарыбызга. Акыл? Мейли. Кийинкисинде улантайлы. Ошондуктан келиңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга
салаваттар болсын. Оңолуу жолго иншалла түшөлү. Аз болсо дагы тазалана берели. Бири-бирибизге жардам бере берели.